Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен аттым Мирбек. Мен бул иш боюнча биздин Кеңешбек мекендешибиздин жактоочусу болуп иште катышып жатам. Бул жерде видео аркылуу кайрылып атканыбыздын эң негизги себеби анткени ошол 29 май айында таңкымал 7:45-терде жөн турган жерде биздин мекендешибиз Островок безопасностиде турган жеринде ошол жергиликтүү отдел полициянын начальниги, бул болсо Войковский райондун начальниги Тимков аттуу сотрудник полиция келип, машинаны токтотуп туруп, биздин мекендешибиздин сөзүнө караганда машинаны алып койгула деген просьба болот. Биз ал суроосуна биздин мекендеш биз азыр метронун жанынан биздин таанышыбызды күтүп атабыз, азыр алып коем дегенге карабай, машинаны отурган машинесинин астынан торотуп туруп, басып келип, өзүнүн сотрудник полиция экенин тааныштырбай, кандайдыр бир ошол суранычын аткарууга же кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү бербей, ошол машинаны алып коюуга же кандайдыр бир сөз бербей, машинанын эшигин ачып туруп, биринчиден ал жигиттердин телефонун тартып алганга аракет кылат, андан кийин машинанын ключун тартып алганга аракет кылып, аларга күч колдоно баштайт. Ошол маалда, аракет кылып жаткан маалда, биздин мекендешибиз, ошол Кеңешбек камакта отурган мекендешибиздин сөзүнө караганда, ал маалда ал кандайдыр бир удостоверениясын же кандайдыр бир документтин, өздүгүн тастыктоочу документтин көргөзгөн жок. Бир кандайдыр бир документти көргөздү, бирок ал документти көрүп, окуп же таанышканга да мүмкүнчүлүгү болгон жок дейт. Ошол маалдан баштап сотрудник, ошол граждандык формадагы сотрудник машинесинин эшигин ачып туруп, зордук зомбулук көргөзө баштайт дагы. Ошол маалда ал болсо өзүнүн, биздин мекендешибиз өзүнүн менчигин жана ошол өзүнүн телефонун сактап калыш үчүн кандайдыр бир активдүү өзүнүн сактоо аракеттерин кылат. Ошол кылып аткан маалда биздин мекендешибиздин сөзүнө карасак, ал болсо ошол жергиликтүү өзүнүн сотрудниктерине чалып туруп чакырат. Ошол маалда, чакырып жаткан маалда биздин мекендешибиз түшүнөт, ошол аларга зордук зомбулук көргөзүп аткан бул ошол жергиликтүү отдел полициянын начальниги экен деп. Ошол маалдан кийин анан сотрудник полициялар ошол окуя башталгандан кийин 8 мүнөттөн кийин анын подчиненныйлары келет, кишени тагып туруп отделга алып кетишет. Отделден барып дагы биздин мекендештерибиздин сөзүнө караганда жана өзүнүн медицинский справкаларга караганда, биздин мекендешибиз да физический жактан дагы жабыркаларга ээ болот. Мындайча айтканда, сотрудник полиция мыйзамсыз күч колдонууларды көргөзөт. Ошол эле маалда ошол окуяны комментарий кылып кетсек, биз жактоочу катары төмөнкү мыйзамдарга таянып айтат элек. Россия Федерациясынын закон о полиции деген мыйзамы бар. Ошол закон о полициянын 1 бөлүгүнүн 20 пункту жана болсо ошол закон о полициянын 13 беренесинин 2 бөлүгүнө жараша ошол машинени айдап жүргөн айдоочулардын документин же болбосо машинелердин документин, ошондой эле мындайча айтканда ДПСтин, дорожно-патрульный службанын функционалдык укуктарына ээ болбогон укуктарды колдонуп, өзүнүн кызматтык мүмкүнчүлүктөрүн ашып кеткен. Мындайча айтканда, он злоупотребил своими служебными полномочиями деген беренеге иш козгоосун суранып жатабыз. Бирок ага карабай, биздин мекендешибизди соттун чечиминин негизинде 2 айга камакка алган. Бирок ошондойго карабай, биздин мекендешке Россия Федерациясынын кылмыш кодексинин 312 беренесине жараша применение насилия в отношении представителя власти деген берененин 1
частин негизинде кылмыш козгоп, ал мекендештерибиз тергөө абагында жайгаштырылышкан. Бул чечим такыр мыйзамсыз. Бул чечим мыйзамсыз болгондуктун аркасынан негизсиз. Анткени биздин мекендештер эч кандай активдүү же болбосо кандайдыр бир ошол сотрудник полициянын ден соолугуна зыяндуу келтирүүчү эч кандай кыймыл аракеттерди жасаган эмес. Мындан кийин жактоочулар тарабынан шаардык видео регистрация кылып турган мекемеге барып, ошол көчөдө жайгашылган видео камералардан видео тасманы сурап алдык. Ошол видео тасманын негизинде биз элчиликке кайрылдык. Элчилик өз убагында Генеральный прокуратурага, Следственный комитетке жана МВДнын тарабына кат түрүндө кайрылды. Бирок тилекке каршы биздин мекендештер 2 айдан бери тергөө абагында соттун чечими негизинде кармалып турат. Эмне үчүн ушул видео аркылуу кайрылып атканыбыздын себеби, анткени мындайча айтканда жабыркалануучу же болбосо мындайча айтканда потерпевший бул кылмыш иште, болбосо ошол жергиликтүү отделдин начальниги Тимков Илья деген болуп жатат. Жана ошондой эле тергөөнү жүргүзүп жаткан бул Следственный комитет, жана ошондой эле тергөөнү мыйзамдаштыруу же болбосо надзор за законностью карап турган болбосо прокуратура болгондуктан, жана ошол жабыркаланган адам бул жөнөкөй сотрудник болбогондуктан, ошол биздин Кыргыз Республикасынын бийликтерине кайрылат элек. Ошол ишти көзөмөлгө алып, Генеральная прокуратура тарабынан Генеральная прокуратурага ошол мыйзамдаштыруу иштери боюнча жакшылап көңүл буруп, ошол ишти көзөмөлгө алууну суранат элек. Анткени бул жакта процессуалдык жактан жана мыйзам жактан начальник отделдин, ошол жабыркаланган начальник отдел өзү төмөндө айтылган федеральный закон о полициянын экинчи бөлүгүндө жайгашылган, экинчи бөлүгүндө көргөзүлгөн мыйзамды өзүлөрү бузуп жатканы ачык көрүнүп турат. Ошондой эле байкап турсаңыздар, бул жерде тергөөнүн айыптап аткан маалында мыйзамсыз иштерин алдын алуу кыймыл аракеттеринин негизинде ошол мыйзамдуу күч колдонулган деп деп айтылат. Бирок видеодо көңүл буруп турсаңыздар, биздин мекендештер островок безопасностьда кандай турса, анын аркасынан, мындайча айтканда, анын аркасынан кандай турса, ошондой эле солураак тарапта ак түстөгү аудио маркасы дагы ошондой эле мыйзам бузуунун негизинде эле турат. Жана ошондой эле сотрудниктер келип биздин мекендештерди кишенге салып, полиция кызматкерине салып жатканда, анын аркасынан дагы ошондой эле мыйзам бузуулар көрсөтүлүп турат. Бирок тилекке каршы мындай мыйзам бузуу болгон учурда дагы именно биздин мекендештерге кандайдыр бир мыйзамсыз күч колдонуулар жана ошондой эле мыйзамды колдонуп жатканы, мыйзамсыз иш аракеттери жүргүзүлүп жатканы ошол видеодон дагы көргөзүлүп турат. Ассаламу алейкум мекендештер. Мен бул тармактарга кайрылып жатканымдын себеби, биринчиден өзүм тааныштырып кетсем, мен Кыргыз Республикасынын жараны Ош областына караштуу Кара Суу районунун тургуну болом. 29 майда эртең менен саат 7:47-де болгон окуя. Бул менин иним бир тууган Шакирбаев Кеңешбек неровно местодон жөн эле сотрудник полиция кармап апарып, биринчиден өзүнүн роудусуна апарып, кийин Следственный комитетке апарып 48 сааттан кийин. Андан кийин уже изоляторго кесип салган. Анын негизинде көп иштерди кылдык, бирок ал өзүнүн бийлик немесине таянып,
бизге анча көңүл бурбай атат. Мен ошонун себебинен биздин Кыргыз Республикасынын кызматкерлеринен бийлик тармактарында иштеп жаткандардан суранып кетет элем, жогору жактан карап кичине көңүл буруп коюшуну. Ошон менен бирге биз Кыргыз Республикасынын Москвадагы консулуна кайрылып кеттик. Ага катты бергенибизге 1 ай болду, бирок анын жыйынтыгы дагы деле келелек, ал Верховный сотторго берди. Биз күтүп атабыз, келелек. Анын сот 29-да, июлдун 29-у. 29-жылда сот болот деп атат, бирок неизвестный болуп атат. Дальше нарга кетип калышы деле мүмкүн болуп атат. Ошол мен кайрылып кетерим мекендештерден, жогорку Кыргыз Республикасынын жогорку бийликте иштеп жаткандардан чоң кайрылуу сурайт элем. Жардам тарабынан жардам көрсөткөнгө. Элчиликтен кат кетти, Генеральный прокуратурага, дагы ошондой эле чоң Верховный суттардын үстүнөн караган немелерге. Бирок ошонун негизинде дагы эле бир жыйынтык жок болуп атат.